Жеңил салмак боюнча UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедов расмий түрдө карьерасын жыйынтыктады. Бул тууралуу Твиттерге UFC башчысы Дайна Уайт жазды. Ал расмий түрдө 100% пенсияда, сенин ишиңе көз салуу укмуштуудай болду. Сага баары үчүн рахмат. Мындан аркы жашооңон рахат ал, досум, деп жазды Уайт. 32 жаштагы Хабиб Нурмагомедов өз карьерасында 29 жолу мелдеш өткөрдү. Ал UFC уюмуна 2012 жылы кирип, 13 жолу жеңишке жеткен. 2020 жылы октябрда мушкер америкалык Джастин Гейджини жеңип, 3 жолу UFC чемпиону титулун сактап калган. Анда спортчу кесиптик карьерасын аяктаганын жарыялаган. Нурмагомедовдун айтымында ал апасына бул анын акыркы мелдеши болору жөнүндө сөз берген. Апасы анын атасы жана машыктыруучусу 2020 жылы COVID-19 көз жумган Абдулманап Нурмагомедов жок мушташканын каалаган эмес. Кыргызстан менен Өзбекстан Нарын дарыясына курулчу Камбар-Ата-1 гидроэлектростанциясына байланыштуу биргелешкен аракеттерин баштады. Эки өлкө лидерлери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев кести чогуу куруу боюнча келишимге кыргыз президенти Ташкентке барган учурда жетишкен. Масштабдуу курулушка байланыштуу соңку маалыматты президент Садыр Жапаров өзү Азаттык радиосуна берген маегинде билдирип, кызматташуунун айрым деталдары менен бөлүшкөн. Бишкек шаарында Нооруз майрамына карата иш-чаралар өткөрүлбөйт. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда мындай чечим пандемияга байланыштуу кабыл алынган. Санэпид көзөмөл борборунун маалыматына таянсак, Бишкекте 2021 жылдын январь айынан 18 мартка карата коронавирус жана пневмония менен ооруган учурлардын саны 2551ге жеткен. Коронавирустун жаңы штаммынын дүйнө жайылышы, коңшу өлкөлөрдө карантиндик чектөөлөрдүн күчөтүлүшү жана Кыргызстандагы эпид кырдаалдын туруктуу эмес абалын эске алуу менен Бишкекте Нооруз майрамына карата өткөрүлө турган иш-чараларга чектөө киргизилет.